биз алгачкы жолу жаштар саясаты багытындагы 2021-22 жылдарга карата кылынган жалпы жумуштарыбыз боюнча отчетубузду берип жыйынтыктап алдык. Бул отчетту берүү идеясы башында жумушка келүүдөгү биздин башкы бизге берилген тапшырмалардын бири кандай гана жумуш кылбагыла, кандай жумуштагы ийгилик болобу, мүчүлүштүктөр болобу, эмне болбосун коомчулукка жаап жашырбай ачык маалыматты бергиле деп президенттин бизге берген тапшырмасы бар. Мына ошол ойду эске алып, биз бул жылдын аягын чоң бир 2 жылдык иш-чаранын жыйынтыгын элге ачык айтып берсек, элди чогултуп өзүнүн программаларыбызды, аткарган жумуштарды айтып берсек деген бир аруу тилек менен бүгүнкү иш-чараны өткөрдүк. Я хотел бы сказать, что очень много проблем, но несмотря на это, конечно же, молодежная политика двигается, потому что, во-первых, сама молодежь очень активная у нас. Все те события, которые у нас происходят в стране, будь то кризисные или наоборот позитивные, без участия молодежи не обходится. Будущее в руках молодежи – это неизбежный планетарный процесс. Я думаю, что в нашей стране молодежная политика будет дальше развиваться. Мы будем учиться на наших ошибках, и в будущем, если мы станем взрослее и нам придет на смену другое поколение молодежи, оно, естественно, будет продолжать в том же духе, а даже и больше. Совместно с министерством мы проводили выставки, делали проекты в сфере урбанистики, и очень радует, что коллектив министерства очень молодой, который очень мобильный, очень быстрый, реагирует на наши запросы, на запросы гражданского общества, на частные инициативы. И поэтому хочется выразить большую благодарность за то, что молодежной политикой занимаются молодые ребята. Это крайне важно. Азыркы күндөгү эң маанилүү бул санариптештирүү. Ушул боюнча да көп иш алып барылыптыр. Биздин жаштар дагы көп жетише алат. Аларга жакшы биз көңүл бурсак, ошол программаларга каражат бөлүп, мамлекет тарабынан колдосо, мен ойлойм, биздин жаштар жакынкы келечекте Кыргызстанды алдыга жылдырып алып кетет деп. Жогорку кеңеш биз дайыма ушул жаштарга көңүл буруп, ушул жаштардын өнүгүшүнө салымга даярбыз. Молодежная политика в стране, она вот работает, проводится очень успешно, потому что мы все читаем, мы все сидим в соцсетях, да, и мы все видим, насколько вот министерство, оно притянуло к себе молодежь, она вовлекла в свою работу молодежь, да, и тем самым показала молодежи, что, ребята, вы не мы, а вы главные, мы вам помогаем, а роль главную, направление определяете именно вы. И молодежь начала очень активно принимать участие во всех сферах нашей деятельности вообще, да. Были очень много, ну, все мы помним пандемию, да, все мы помним волонтеров, люди просто отдавали время, отдавали свои сердца, буду говорить. Они просто и днем, и ночью работали для того, чтобы помочь нашей стране, помочь нашему населению. Точно так же волонтеры из числа молодежи, они работали, не покладая рук, днем и ночью, сутками сидели во дворце спорта, собирали гуманитарную помощь, распределяли ее. То есть это, ну вот понимаете, вот эта вот молодежная политика, которую сейчас проводит министерство, да, оно собрало всю молодежь, она вот воединую сделала. И это, ну, я считаю, что это очень большое и главное достижение. Экология и волонтерство – это прежде всего любовь к природе. Любовь такая же, как любовь к отцу, любовь к матери, любовь к брату, любовь к любому из родственников. Экология и волонтерство – это очень долгосрочный процесс. И только вместе, объединивши наши усилия, мы сможем построить устойчивое будущее. Өзүбүз көрүп атабыз, акыркы 2-3 жылдан бери жаштар аябай маанилүү ролду ойноп атат. Мамлекет өнүктүрүшү боюнча көп иш-чаралар жүрүп атат. Эми бизге тилекке каршы көп жаштар, саясий кадрлар бизде аз болуп атат. Мен ойлойм, биз ошол көп исполнительный властьта, өкмөттө жаштар болсо, мен ойлойм, жакшы ийгиликтерге жетишебиз деп.
Ошол үчүн акыркы жылдары чынында эле бизде көптөгөн иш чаралар өттү, мынакей спорт багытында келечек турнир өтүп жатат. Туура кесип келечектин кепилдиги балдарды кесипке багыттоо иш чарасы жүрүп жатат. Жаш кадрларды даярдоо мектептери өтүп жатат. Демек бул бара-бара акырындап бул улуу иштин башталышы болуп атат. Бул иш аягына чейин чыга турган болсо, мыкты деңгээлде улана турган болсо, келечекте бир мыкты жаштар багытында бир жаштардын суроо талабына жооп берген мыкты иш чаралар болуп, бизде бир мыкты кадрлар чыгат деген ишеничтемин. Жаштарга эң негизги бул интернет тармактагы нерселерди үйрөтсөк, билим берсек, ошол тармактарда Кыргызстандын креативный экономика деген нерсени дүйнөдөн Кыргызстанга өзүңдүн контентиң менен, мээң менен акча таап Кыргызстанга алып келип туруш керек деп ойлойм. Кыргызстандан эле эмнеге мамлекет бизге көңүл бурбайт, эмнеге жардам бербейт деген бул туура эмес ой деп эсептейм. Өзүң мээң менен дүйнө жүзүнө чыгарып Кыргызстанга акчаларды, инвестицияларды алып келиш керек деп ойлойм. Кыргызстанга эле контент жасабаш керек, дүйнөгө жасаш керек. Азыр дүйнөгө жазачу платформалар, дүйнөгө чыкчу платформалар абдан көп. Ошону изилдеш керек, аракет кылыш керек. Бүгүнкү биздин иш чарабызды уюштурууга чоң көмөгүн көрсөткөн биздин эл аралык өнөктөштөрүбүз ООН системасына, ОБСЕ GIZ уюмдарына, ВОЗго ыраазычылык билдиребиз. Ар бир иш чарага өтүшүнө салым кошкон биздин өнөктөштөрүбүзгө, ошол эле учурда ыктыярчыларыбызга жана командага терең ыраазычылык билдирем. Талант оюндарда утулат, ал эми команда гана чемпионатты утат. Мына бул принцип биздин министрликте абдан так иштейт. Ар бир кылынган жумуштун жыйынтыгы, ар бир кылынган жумуштун ийгиликтүү өтүүсүнө ар бир инсандын, ар бир команданын мүчөсүнүн салымы бар деп айткым келет. Барыңыздарга чоң рахмат айтам. Бул салт улануусуна тилектешпиз. Ар бир министрлик болобу, ар бирибиз кылып жаткан жумушубузду элибиз үчүн ачык, айкын отчетторду берип, ачык айкын билдирип иштөөбүзгө кызыктарбыз жана ошол нерсени мындан ары дагы уланта өрмөкчүбүз. Чоң рахмат айтам.